чыныгы жырты тестинде келген суроолордун түрүнүн эми биз химия предмети боюнча суроону карап көрөлү. Бул жерде берилиптир бизге. Бул дагы 20-40 суроонун деңгээли. Бул деген негизи 40 суроо болсо, ортосунан кийин. Демек, бир аз татаалыраак суроолордун тибине кирет. Кичине убакыт ала турчу суроонун тибине кирет. Видеону паузага коюп иштеп көргүлө. Азыр мен жообун чыгарганда салыштырып көрөсүңөр. İşte başlayın. 1 mol X zatının atomları 2 mol O atomları menен birikme түзөт экен. Demek bul jerde X'tan biri O'dan 2 болот экен. 1 mol O atomları 2 mol Y atomları menен birikme түзөт экен. Ошондо Y'tan 2 O atomları 2 mol Y atomları menен түзөт экен. Мына ушундай экен. Эми бул мындай суроолордун тиби силерге белгилүү болуп калат, эгер химияга көрөк даярдансаңар албетте. Бул жерде биз бул бирикмеден ар биринин өзүнүн кычкылдануу даражасын тапсак болот эле, валенттүүлүктөрүн. Кычкылтектики туруктуу, бул дайыма -2, ошондуктан 2 кычкылтек -4'tü берет. -4'tü 0'ga алып келиш үчүн x-тики +4 болуш керек. Ошондо жалпы бирикменин заряды 0'ду берет. Бул жерде кычкылтек дайыма туруктуу, бир заряд -2. Демек, y-тики +1 болуш керек. Анткени 2-ни 1ге көйсөк +2 -2 менен биригип жалпы 0'ду түзөт. Билесиңер, булардын валенттүүлүктөрү, кычкылдануу даражалары бул жака, эки жака эмне болуп өтөт, кайшылаш өтөт. -2 менен 4 менен 2 жоюлуп туруп бул жерге 2 өттү. 1 бияка өткөндө жазылбай калат, 2 бул жерге өткөндө ушинтип жазылат. Демек, x-тин заряды +4 экен, y-тики +1 экен. Же болбосо валенттүүлүгү 4/1 экен деп дагы түшүнсөк болот. Анда x-тин валенттүүлүгү 4 боло турчу болсо, y-тин валенттүүлүгү 1 боло турчу болсо, анда бул экөөнүн ортосунда пайда болгон бирикменин формуласы эмне болот? X-тан 1 x y болот дагы. Мисалы, x-тин 4'ü бул жака өтөт, а y-тики болсо берге өтөт. Бизге бул кайсы элемент экени дагы, кайсы элемент экен, атомдор экендери, элементтер экени белгилүү болуп калды. Биз билбей туруп дагы эле бул вариантты белгилейбиз. Кайсылар болушу мүмкүн деп элестетип көрсөк, бул биринчидеги эмнеге окшошуп атат? SO2-ге окшошуп атат. Экинчидеги болсо H2O'го окшошуп атат. Ошондо S менен H'тын CH4 деген бирикмеси бул метан газы болуусу ыктымал. Биз булар кайсы атомдор экен билбешибиз мүмкүн, башка элементтер бул жерге туура келип калышы мүмкүн. Бирок башкысы биз алардын кычкылдануу даражаларын колдонуп туруп, валенттүүлүктөрүн эске алып, мына эмнени түздүк. Кайсы жооп экенин тапсак болот экен. Жалпы эле бул валенттүүлүк, кычкылдануу даражалар, бирикмелердин формулаларын табуу, алардын кычкылдануу даражасын анын атомдук санынан мезгилдик таблицада турган жеринен табуу жөнүндө бүт түшүнүктөрдү биз билим химия курсунда 8-класс курсубузда фундаментинен баштап, атомдон баштап үйрөткөнбүз. Аны үчүн силер билим KG деп Google Chrome сыяктуу браузерлерге жазып, сайтыбызга кирип көрсөңөр болот. ЖРТ химия 8, 9, 10, 11 класс баардык курстарыбыздын регистрациядан басып, регистрациядан бекер өтөсүңөр, жаңы логин түзүп, регистрация бекер, баштапкы сабактары бекер. Жакса толук сатып алып биз менен даярдансаңар болот.